Assalamu alaikum, hurmatly Moskvada mekendештер, amansızlar. Sizler менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн күнгө 6 апрель, бейшемби. Орозонун 15-и болду. Буюрса жарымын уже тутуп койдук мына. Ифтар убактысы 19-дан 22 өткөндө ооз ачылат. Ал эми таравих намаз 21-ден 09 өткөндө окулат. Туугандар, календарды албетте Китеп медиадан көрсөңүздөр болот күнүмдүк. Бүгүнкү темабыз туугандар регистрация боюнча баягы эле алдаган адамдар жөнүндө. Негизи андайлар дагы деле көп. Регистрацияга акчасын берип, же регистрация жок, же акча жок, же алган регистрациясы фальшивый, ошондойлор өтө көбөйгөн. Мисалы, мына бүгүнгө эле азыркы түшкөн сообщение сиздерге окуп кетейин. Телеграмдан кайрылган адам. Саламатсыздарбы, регистрация боюнча сурайын дегем. Мен регистрация жасаткан, бирок базага киргизбептир. Жасаган адам акчамды кайтарып бербей жатат. Же базага киргизип бербей атат. Аларды аткарыш нары турсун, телефонго жооп бербей атат. Ал да болсо өзүбүздүн кыргыз 1,5 айдан бери просроченный регистрация менен жүрөм. Просроченный. Эми эмне кылышым керек? Границага чыгып келишим керекпи или хостелдерге койдурса болобу? Алдаган адамга силерде чара колдонбойбу дейт. Алдаган адамга негизи Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилиги бар, посольство, метро Добрынскийде. Ошол жерде атайын МВДнын өкүлчүлүгү бар. МВДнын жигиттери отурат. Ошолорго барып арыз жазсаңыздар болот. Ошолор кара берет. Чарасы боюнча. Анан негизи эле туугандар, биз дайым сиздерге айтып келебиз. Алданбаңыздар. Эгерде тааныбаган адам болсо, акча которбоңуздар. Кантип тааныбаган адамга сиз акча которосуз? Эми алданган өзүбүз экен, алданган адамдар бар үчүн алдамчылар көбөйүп атат да. Алданган адамдар өзүбүз акчаны которгон үчүн алдамчылар көбөйүп атат. Негизги себеби ошондой. Анан бүгүн дагы бир өзгөчө бир алдоонун жаңы бир мошенничествосунун жаңы бир жолуну сиздерге көрсөтө кетейин. Атайын ошого видео тарттык эле, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Регистрацияга ушундай QR код коюп, базада бар. Ишенбесеңер телефон менен карап көргүлө деп кагаздарды карматып аттыр да, регистрациянычы. Анан бул QR кодко мисалы телефонду ушундай коюп кирсеңиздер, маалымат чыгат экен. Мына мисалы ушул маалыматты окуп кетейин мына. МВДнын сайты, жөнүнө сайт эмес, МВДнын сайты, фамилия, имя, отчество, номери турат, бардыгы чыккан, тип регистрации по месту пребывания, срогу менен турат. Туугандар, эми карап туруңуздар. Мен сиздерге азыр скриншот кылып, ошол подозрительный сайттын подозрительный жерлерин көрсөтөм, туугандар. Мына, жакшы көңүл буруп карасаңыздар, скриншотто бул негизи МВДнын сайтыны көчүрүп алган адамдар да, көчүрүп алган, толугу менен көчүрүп алган. Эгерде мына кнопкаларын бассаңыз, МВДнын сайтына кирип кетет. Бирок, мына астында көрүп турасыздар адресте. Адресте абракадабра да, бул жердечи. Чача-пача бирдекелер жазылган. Көрдүңүздөрбү? Мына. AB20 A0 бирдекелер жазылган, бирок бул сайттын аты эмес. Туугандар, ушул жерден көрсөңүздөр болот. Бул сайтты адамдар өздөрү жасап, ошол жака QR код коюп, сиздин даныларыңызды өздөрү киргизип туруп, мынакей QR код менен кирсең көрүнөт деп алдагандар да. Туугандар, МВДнын сайты mvd.rf деп турат. Оригинал сайты. Мындай абракадабра жок ал жерде. Бул жасалма сайт. Сиздерди жалган жол менен ушинтип алдап базага кирген. Негизи эле базаны ар бир адам QR код менен кирип текшере албайт. Пока андай мүмкүнчүлүк жок азыр. Себеби база деген бул адамдын купуя маалыматтары бар. Аны эч качан каалаган адам QR кодду көрүп эле, сенин мындай паспортуң бар экен, сен эмнерден экенсиң, эмнерде жашайт экенсиң деген. Анда купуя сырды ар бир адам көрө албайт. Только МВДнын өкүлдөрү, атайын адамдар гана компьютер аркылуу кирип өзүнүн адреси менен көрөт. Мындай абракадабра болгон нерселер бул адамдар өздөрү жасап, ушунчалык акылдуулук менен жасаптыр.
Kança da bул aldamчылык, Орозонун күнүндө алдамчылык кылган өтө жаман да, өзүңүздөр билесиздер, адамдын акысын ушинтип жеп. Эми бул жерде азыр бир жылга регистрация кылып тур, эми жок дегенде 20 миң алгандыр. Тем более Москва экен. Ушинтип жалган айтып кылышып атыптыр, туугандар. Мына аудиосун да уза кетейин кичине. Assalomu alaykum. Aka Muhammed öğretmez men. O cesa bergen adamga ayttın. Evet şunda oldu desem sen nime Freeways'ka var tekşetip koyar çıgat. Men Freeways'ten tekşetkem deydi. O Freeways'ka varsam bu sefer oşan aytjatpay mı? Мына туугандар уктуңуздар, ФМСке барып текшерет дептир. Эгерде ФМСке барып ошол полиция өкүлүгө ушул регистрацияны ушунда көрсөтсөңүздөр, бул 327 статья менен ошол жерде эле кармап, сбыт фальшивых документов деген статьяны кармайт, камайт. Каяктан алдың, эмне кылдың, териштирет. Анан баягы биздин кылып берген 200% гарантиясы менен берген адам телефон өчүк, башка дагы эле ушул кармалган адам өзүңүздөр билесиздер, депортация болуп кете берет да. Шундай туугандар. Эми өзүбүз ушинтип алданат экенбиз, алдангандар көбөйөт экен. Андыктан туугандар, бөтөн жерде айтарыбыз, бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документке так болуңуздар. Жатка акча которбоңуз. Жатка акча которбоңуз. Бир жолун айтайын, эми кичине болсо да гарантия болсун, видео чалыңыздар. Видео чалып, акча которо турган реальный адам болмосо видео чалып, өткөндө кече, то есть бир аксакал айтты, кандай эле ошол документ кандай паспортуну көрсөтсүн, каерден тургун экенин көрсөтсүн, өзүнү көрсөтсүн, туура айтат. Жок дегенде паспортун тартып алыңыздар. Мында кармаган жерден, аны да паспорттун копиясын жөнөтсө, менин паспорттун копиясын жөнөтүп алып, менин атым сатып бирөөлөр ишти кыла берет, аны да билесиздер да. Видео чалып, паспортун көрсөтүп, каерден болосун, ким болосун, эми кыргыздар бири-бирибизди жакындан сүрүштүрүп келсек тууган чыгабыз. Себеби кайсы жерден болот, ошол жердин азыр Москвада өзүңүздөр билесиздер, коом мүчөлөрү, коом башчылары, баягы айыл, район, область бул бири-бирине көпчүлүгү тааныйт туугандар. Андыктан бетаныштарга акча которбоңуздар. Алданбаңыздар туугандар. Бөтөн жерде аман болуңуздар, туткан орозоңуздар дагы бир жолу кабыл болсун. Ушул маалыматты бөлүшүп коюңуздар туугандар. Биз колдон келишинче сиздерге пайдасы тие турган маалыматтар чыгарганга аракет кылабыз. Аман болуңуздар туугандар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7